Эфир улантабыз, ардактуу теле көрүүчүлөр, кезекте коногубуз менен тааныштырганга даярбыз. Кыска нуска жаш миллионер Мады Тулумушев студиябызда. Assalamu алейкум, кандайсыз? Жакшысызбы? Саламатсыздарбы? Жакшы, Жакшы рахмат. келип алдыңыз. Жаш миллионерлердин таңы кандай башталат? Баарыныкындай эле башталат, эртең менен турабыз, тамактанабыз, акырындан жазабыз керектүү нерселерди. Ушул жерден күнүмдүк планыңызды эртең менен туруп жазасыз. Күнүмдүк планды кээ бирдө жатарда, кээ бирдө эртең менен жазабыз. Түшүнүктүү. Бул нерсеге кантип келдиңиз? Алгачкы биринчи кадамдарыңызга көз чаптырсак. Эми биринчи кадамдар бир 14-15 жашымда башталган негизинен. 15 жашыңызда башкалар Dota, Counter-Strike ойноп жүргөндө, сиз кагаз менен барак алып алып, Эми кагаз менен барак менен эмес, негизи биз болсо 3 дос балабыз болуп баштаганбыз бул бизнести. Анда тойлор жаңы башталып, көптөгөн эми ресторандар салынып ошол убакта. Анан фото бизнес жагын баштаганбызда, ал убактан да жакшы уюлдук телефондор жок болчу. Сүрөткө тарткангачы, спрос чоң болчу да сүрөткөчү. Азыр эми ал токтоп калды. Ошол убакта абдан жакшы болчу. Күнүнө ошол нерсеге кантип келдиңер? Идея кимден чыкты? Бир түрткү болсо керек бир нерсе. Негизи ага чейин биз болсо детский садтарды тартып, балдарды ошолор тартып, принтерди арендага алып, фотоаппаратты арендага алып иштетчүбүз. Андан кийин акча топтоп, фотоаппарат сатып алдык, принтерлерди сатып алдык, ошентип анан чоңураак бир масштабка өтөлү деп күн сайын эле детский садтар тарта бербейбиз да, бала бакчалардачы. Анан ресторандарга өтө баштадык акырындан. Ошондон ошол жактан иштеп, күн сайын эле болчу. Биз кыргыздар той көп өткөрөбүз да. Күн сайын болуп эле жакшы болуп, ошол жактан акчаны топтогондо башка ойлор келип, эмне кылабыз деп акча болгондо, крупный акча болгондо жаңы бизнестерди баштаса болот. Анан кандай ойлор бар деп башка бир бизнес проекттерге акча салганбыз. Кээ бирлери окшошту, кээ бирлери окшошкон жок. Чын айтканда көптөгөн бизнестер окшошпой калды да. Көп нерселерин билбей калдык, мүмкүн ошол убакта маалыматыбыз аз эле. Ошол үчүн көптөгөн бизнестер окшошкон жок, бирок Кудайга шүгүр, азыр эми көптөгөн проекттер бар, ишке ашып атат акырындан. Бирок азыр мен кичине башка структурада иштеп жатам. Ошол үчүн бизнестен кичине азыр алысыракмын да. Алысыраксыз. Бирок тажрыйба менен бөлүшкөнгө ар дайым даярмын. Миллионер болуу үчүн, көп акча табып, ийгиликти жаратуу үчүн кандай сапаттарга ээ болуш керек адам баласы? Эмнелерден баш тартыш керек? Бир орусча айта кетейин, бул мындай айтканда сила воли керек да. Эрк керек. Эрк керек да. Мисалы биз көптөгөн биздин жарандар акчаны туура эмес колдонушат да. Туура эмес колдонот дегенде? Туура эмес колдонот дегенде керексиз буюмдарды сатып алышат. Керексиз дегеним бул болсо кандай бир пайда алып келбеген буюмдар да. Мисалы мен айфонго жаңы чехол чыгыптыр, жаңы чехол алам дедим. Керексиз. Ал ошол мисалы керексиздер да. Көбүнчөсү билинбегени менен мындай айтканда арзан болсо ошонун баары чогулуп бир крупный сумма болуп калат да, чоң сумма болуп калат. Анан ошол үчүн кандай бир ойлонуп инвестиция кылуу абдан зарыл да. Мисалы көбүнчөсү кредит алышат, анан оокаттар сатып алышат, мүмкүн той өткөрүп салышат. Анан кийин 2 жыл, 3 жыл кыйналып ошону жабышат да. Мисалы эгер текшерилген, ишенген мындай бизнес жакшы болот экен дегенде эле, менин оюмча ошондо эле бир ошондой кредиттерге барыш керек да негизинен. Айтор акча алып келбеген нерселерге акчаларды корото башташат. Бирок акчасы барлар тобокелдикке бара албаган элдер көп да. Мисалы бул бизнес болбой калса акчам кайда кетет деп коркушат да бул нерседенчи. Кепилдикти кантип кайдан алсак болот мисалы? Негизи ушул коркуу сезим да көп нерседен, мындай айтканда, көп нерсеге жеткирбейт. Коркпой, канча ишенип, канча жакшы ой менен башталса, ошончо иш жакшы кетет деген ойдомун. Бирок чынын айтканда, ар бир иш башында абдан оор болот да. Анткени маалымат чогултуш керек. Ошол иш менен алек болуп аткан кишилер менен таанышып сүйлөшүш керек. Ошолордон
сураш керек, кандай тажирыбе болду эле башында, эмне жактан орчулук келди эле, кайдан таптыңыз эле буларды, тигилерди кайдан таптыңыз эле деп ошо көбүрөөк маалымат чогултуп туруп, андан кийин кандай бир кадамдарга барыш керек да. Биздики көбүнчөсү баштайт, анан кийин эле оорчулуктар баштаганда бул меники эмес экен деп бир 30-40% жасап туруп таштап салышат да. Анан башка жака кетип калышат. Ошол дагы туура эмес да. Эгер баштаганда жакшы, мындай айтканда, ишеним коюп, аягына чыгам деп ошону башташ керек да. Интернет айдырында анан көптөгөн тренингтерди айтып калышат. Акчаны миллионер болуу үчүн кечиресиздер, достору менен жолугууну, паркта сейилдөөлөрдү, кечинде шеринелерге, клубтарга баргандарды токтотуш керек, арзан жана өзүңө ыңгайлуу болгон кийимдерди кийиш керек деп айтор, баягы жашоодон баш тартыш керек деп айтып калышат да көптөрчү. Бул сөздүн канчалык деңгээлде чындыгы бар? Негизи көптөгөн иш болгондо, чын айтканда көп убакыт аз да. Ошол үчүн кандай бир сейилдеп, бирөөлөр менен жолугуп, жөн эле мындай керексиз жолугушуулар чын айтканда өзүлөрү эле азайып кетет да. Анткени убакыт болбой калат. Анткени тигил ишти бүтүрүш керек, тияк менен жолугуп сүйлөшүш керек. Көптөгөн мындай айтканда график забитый болуп калат да. Ошол үчүн чын айтканда мындай өз жашоого мүмкүн оор болуп калат. Бөлүшчү. Анан эми бирок мен өзүмдүн графигимди мен дем алыш күндөрүн мындай үй бүлө менен, үйдө кандай бир жактарга чыгып ошентип өткөргөнгө аракет кылам. Кээ бирдо андай да убакыт болбойт. Дем алыш күндө иштегенге мындай керек болуп калат да ал убакытта. Айтор убакыт жок болуп калган күндөр да болот. Сиз өзүңүздүн биринчи миллионуңузду качан, кантип, кандай учурларда таптыңыз? Мен эми биринчи миллионду негизи биринчи машинам жөнүндө айтып берейин. 19 жашымда алгам. Ал машина мен үйгө келсем, мага ишенген эмес да. Кайдан эмне машина бул, досуңдукун айдап келдиң деп мага айттым да. Ырымдап сары май сүйкөп эметиңиз десем, ишенген жок. Андан кийин эле папаң айтты деди да. Папам менен мындай серьезно сүйлөшөбүз да. Сиздин бизнесиңиз тууралуу үй бүлөңүздүн маалыматы жок беле? Маалымат бар болчу, бирок эми андай деле ойлогон жокко, анча көп чогулуп атат, чогултуп мындай кылып атат деп, иштерин кылып атат деп. Андан кийин эле папам сурай баштады, эмне иштерди кылып атасың? Мен ал убакта уже башка партнерлор бар эле чет өлкөдөнчү, кореецтер менен иштешип, уже чоңураак мындай деңгээлге чыгып калгам да. Ошо анан ошо 19 жашымда биринчи машинамды алып, ошо көрсөткөндө мындай айтканда таң калып дагы мындай сүйүнүшкөн жакшы. Сизде айтор бала эмес, олуттуу бир мырзага катары кабыл ала башташты. Негизи 20 жашка чейин бир максат койгом да, ушу машина алам депчи. 19-ңузда алдыңыз. Ошо бир 17-16 жашымда койгом, анан 19-умда алдым. Азыр эмне менен алектенип атасыз? Азыр негизи госструктурада иштеп жатам. Ошол үчүн бизнестен кичине алысыраак болуп калгам. Бирок башка менин жакынкы адамдарым ал жакта карап жатышат. Мен убакыт болгондо барып сүйлөшүп, кандай бир маалыматтар берип карап коем. Эми ал жөнүндө айтып кетсем, мисалы биз жана партнерди айтып кетпедим, кореялык партнер бар. Ткань менен иштейбиз да, материалдар мененчи, жана швейный цехтер биздин биякта алышат. Ошол тармак бар. Анан машиналарды аренда беребиз таксилерге, жана Honda Fit мындай аз бензин иччү машиналар. Андан тышкары фото жагында дагы иним иштетет ал жакты. Айтор көп тармакта. Ошо анан визовый поддержка жагында бар услуга да, бул биздин эле иностранецтерге мындай кызмат көрсөтөбүз. Анткени азыр чынын айтканда ар бир четки жаран биздин өлкөгө келгенде документация жагынан абдан оор болот. Көбүнчө госструктураларда англис тилинде маалымат жок, мисалы ошолор эле биз ошолор менен документтерин топтоп, туура даярдап бергенге аракет кылабыз. Ошонун баарын толук. Спрос бар жакта айтор иш алып барып жатасыз. Азыркы тапта ушул учурда бизнес баштаган канчалык деңгээлде татаалчылыкты жаратат? Негизи конкуренция чоң, бирок эгер ошону мындай айткандай качествосы менен жасап берсе, эл келе берет да. Мисалы
жакшы убагында мисалы виза эле тармагында айтып кетейин, бирини иностранецтерге жакшы жардам берип убагында чыгарып бүт документациясы тууралап берсе, анын эле достору бияка келгенде ал кайра эле бизге жиберет да. Ошондой мындай айтканда качественно кылыш керек да баарын. Сапаттуу жасаш керек Сапаттуу айтор. жасаш керек. Түшүнүктүү. Азыр бизди көптөгөн балким бизнесмен болом деген жаштар көрүп отурат да. Жаңы бизнес ачкандар бир өзүңүздүн жакшы бир кеңештериңиздерин айтып өтпөйсүзбү? Эми кеңешим негизи эле мен мектепте окуп жүргөндө эле, ошо анан кийин лицейге тапшырганда эле абдан активдүү болчумун. Ошол нерсе керек. Менин оюмча бул абдан жакшы школа да. Жөн эле школанын программасын окубастан кандай бир чет жактагы бир долбоорлорго азыр чын айтканда көптөгөн долбоорлор бар. Кошумча бир кружокторго. Кошумча бир билимдүү мындай интеллектуалдуу кружокторго катышуу керек. Интернетте абдан көп. Эгер Google'дан эле алса, заявка толтуруп, кандай бир эмелерин толтуруп, ошол жакка өтүп катышкан абдан жакшыдан анткени ал дагы өзүнчө бир кандай бир үйрөтүү жолдорго алып келет да. Мындай айтканда практиканы көбүрөөк сезилет да ал жакта. Андан тышкары сүйлөшүүнү билүү абдан зарыл. Ар бир адам менен мисалы мындай эле элементарно пример алып келип берейин. Ар бир студент окуусун бүткөндө жумушка орношом дегенде эле барганда сүйлөшүп баштайт да. Бул собеседование. Ошол үчүн ошол жактан өзүн жакшы көрсөтүп, өзүн мындай айткандай туура сөздөр менен сүйлөп, кандай бир өзлөрүнүн инициативаларын көтөрүп, ошол жактан идеяларды айтса, анда менин оюмча бул жакшы инсан деп жумушка алганга көбүрөөк мындай айткандай мүмкүнчүлүгү бар да. Ошол үчүн эң башкы өзүнү көбүрөөк практикада жанакы долбоорлордо катышып, ошол жактан өзүнүн активдүү өзүнүн позициясын, өзлөрүнүн ойлорун айтып, уялбастан ошол жөнүндө мындай айтканда сүйлөп туруш керек да өзүнө. Айтор өзүңдү өзүң өнүктүрүү. Түшүнүктүү. Сизге чоң рахмат Мадыбек. Ишиңиз өркүндөй берсин. Келип убактыңызды бөлүп бергенде миллионерлердин убактысы өзгөчө бир мааниге ээ болот эмеспи? Студиябызда жаш миллионер Мады Толомушев болду. Анда эфирибизди алы карай уланталы.